Өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан Мелдеште Жолборс Тайм клубу уюштуруп 8 жаштан 17 жашка чейинки спортчуларды чакырышкан. Облустун район шаарларынан келген Мелдештин катышуучуларына бардык шарттар каралып, Мелдеш жабык түрүндө өттү. Жабык чемпионат десек болот, закрытый турнир да ошондо. Ошол клубтар ар бир райондон, шаарлардан келишти. Бир 10дон ашык клубтун балдары өзлөрүнүн күчүн сынап атышат азыр. Ошол турнир жакшы өтүп атат. Главный травмасы жок. Калыстар жакшы калыстык кылып атышат. Аталган турнирдин максаты спортчулар бири-бири менен тажрыйба алмашуу, ынтымакка чакыруу жана сергек жашоого үндүү болуп саналат. 10дон ашык машыгуу залдардын спортчулары келип, Мелдеш көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Атайын жаштарга, кичинекей деятелерге юниорлор, кадет менен уюштуруп атам. Медаль менен, дипломго, анан дагы белектер кур деген курларды биз алып келип, именно биздин Караколдо именно курларды койбой, мен өзүм эле уюштурайын деп, кичинекей көлдүн балдарды кичине өстүрөйүн деп ошого алып келгем. Бүгүн жакшы, өзүнөр көргөндөй кичинекей балдар келишти, мына 140 баладай келди. Буларга стимул, буларга жөн эле азыр медаль берип атсам, алар тытып атышып, азыр именно курла алар жаман тытып атышат да, күчтүүлөр болуп өссүн деп. Биздин көлдүктөр негизи детелерге курларды почти койбойт, детелерге, но биз койдурдук да. Именно ошол курлардан жаштар стимул алсын деп, ошол менен кичине байкелери жардам берип, арасында ошондой эле болуп атат. Өтүп жаткан Мелдеште спортчулар өзлөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүшүп, бел кур үчүн болгон аракеттерин жумшап жатышты. Буга чейинки Мелдештерде спортчулар медаль, грамота алган болсо, бул жолку турнирде ар бир салмак категориясына жараша бел курлар коюлду. Мелдештин жүрүшүндө жеңишке жеткендери финалга жолдомо алып жатышты. Мелдештин соңунда Актан Турсунов, Бекжан Мукамбетов, Мыктыбек Исраилов жана Тоң районунун жаш спортчулары Баястан Рысбеков, Абдусомат Тынчтыкбеков, Нурдөөлөт Бирликов, ошондой эле Балыкчы шаарынан келген Рамазан Бисенгалиев өзлөрүнүн салмагында чемпион болушуп, бел курга ээ болушту. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ызыккөл жаңылыктары.